Buyursa bular aprelin ayagı менен букага коюлат 2024-жылы туулган торпоктор. Бир аксап калыптыр азыр. Карайын деп келдим да. Могу торпоктор толугу менен Америка. Эч кандай бир эчтеке кошулмасы жок. Толугу менен американский селекция. Булардын энелери дагы искусственный. Мурун энелери Америкадан алып келинген, ошолор искусственный уруктандырылып жасалма жол менен. Анан алардан түшкөн уругачыларды кайра эле жасалма жол Американын уругу менен уруктандырып, анан ошолордон түшкөн торпоктор туугандар. Анан тияктан деле, бияктан деле арзан эле алып келип атпайбы дегендер. Албетте арзаны болот. Арзаны болот. Андай бизде сатыкта турган бир эки түрү бар. Биз деле айтабыз. Мына могул мындай, бул мындай деп. Мына могулар таза Америка. Биздин жаңы генетика жаңыртууга быйыл биздин чарбага жаңы завоз болду. Булар өзүнүн бир жактагы чарбада турат. Мына ушуларды кайра эле жасалма жол менен уруктандырабыз. Булар күгө келе баштады. Булардын орто салмагы 360 килограмм. Могу торпоктор 360 килограмм менен. Азыркы тапта 360 килограмм. Булар мына күйлөп атышат четинен күгө келип. 400 килограммдыктары да бар мына моголар мисалы үчүн. Өтө эле чоң моголар. Мына моголарды карасаңар, узундуктары мына 400 килограммдан ашык. Мисалга. Бул эттүү, узун, чоң. Менен мисалы үчүн 350-360 килограмм бар эти. Ушундай болот да негизи. Анан булардын бааларына эгер албетте кимдин көңүлү болсо, каражат жетет десе, мына мындайдылар деле карап сүйлөшүп алып келсек болот. Мына бүгүнкү күндө аз биз орус чарбасы менен сүйлөшүп атабыз, Орусиядагы. Алар күзүндө мага 120 000 рубль деген бир башы. Алар дагы толугу менен Америка. Америкага ар дайым өзлөрү да барып каттап ошоктон окуп тажрыйба алып келип турушат. Ошол чарба менен да алакабыз бар. Эми мисалы үчүн азыр мына жазга оогон торпокторун сүйлөшсөк 170 000 рубль дейт. Ордунда 170 000 рубль. Ал бияка келгенче 200 000 сом болуп атпайбы. Аны 200 000 сомго алып келесиң. Анан эми ошончо акча салып, баягы мындайча айтканда риск. Ар кандай да бирөө эле кокус кырсыктап эми жолдон да кээде өлбөй койбойт. Болот андай нерсе. Буту сынып кеткен болбой койбойт. Кээде андай нерсе да болот. Анан ушундай чыгымга деле учурап каласың да. Ал 200 000 сомго турган малды алып келип анан канчадан сатышың керек? Эгер ошондон жогорку баага көңүлдөнүп алам дегендер болсо, маселе жок. Биз алып келип бере беребиз. Алам дегендер болсо. Мына моголардын баалары мисалы үчүн бүгүнкү күндө 250 000 сом. Пожалуйста. 250 000 сом. Бирок мындай генетика жок Кыргызстанда. Дароо эле айтып коеюн, мындай генетика жок Кыргызстанда. Кепилдик менен эле айтам. Өзүбүз негизи 2013-жылы Америкадан деле алып келгенбиз. Берки чарбабызда дагы 800-гө жакын аңгус бар негизи. Ар кандай жаштардагы. Эми мына молар жаңы алып келип койдук. Маточное гнездо кылабыз. Булар да Америкадан келген малдар. 2012-жылкы уйлар болчу. Алар уже карып, четинен союлуп, четинен сатылып, төл берип, бүтүп кеткен. Тиякта дагы американский селекция бар бизде, бирок уже биякта туулуп, бука коюлуп калгандар да. Биздин өзүбүздүн букаларды койгонбуз. Анан буларды жаңы уруктандыруу кылган атабыз, туугандар. Кеңири түшүндүрмө ушундай да, баягы асыл тукум мал кымбат болот. Башында чындап эле. Андан кийинки
улам төл улаган сайын булар өзлөрүн актай баштайт, кожоюнга киреш алып келе баштайт. Ошондон ары анан кожоюн өзүнүн каалаган баасы менен сата баштайт да. Биринчи алып келген жылы биз мисалы үчүн Америкадан $4800 алып келгенбиз. Букалары 5800 беле же 6800 беле ушундай келген букалары. Мына 2013-жылдан бери ушул аңгыс менен алектенип багып келатабыз. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, ушу чарба жаман болгон жок. Андан тышкары бизде кой дагы бар, талачылык бар, жылкы бар, жорко өндүрөбүз, жорго чабабыз өзүбүз. Анан мээнетти кээ бирөө түшүнбөй эле диванда жатып алып, балкондо тамекисин тиштеп алып, анан комментарий жазгандарга аябай эле кээде күлкүм келип кетет да. Биринчи 2 түк чөптү таладан ташып келип мээнет кылып көргүлө, анан сүйлөсөңүздөр болот да. Негизичи кандай мал болбосун, кандай чарба болбосун, мээнет болмоюнча, эмгек кылмайынча ал жерде сага эч кандай киреше да жок, тапкан кирешеңден береке да жок да. Ошон үчүн сураныч диванный эксперт деп коет го. Мен азыр балконный эксперт, анан көчөдөгү эксперт деп коем булардычы. Силерден мындай пайдаңар келбесе дагы, мына зыяныңарды келтирбей эле ошо комментарийиңерди эле жазбай эле койгула, анда эле мына терең көңүл эле бурбайм просто. Кээ бирөө кыйбат сөз кылып ийет, далили жок бир нерселерди жаза берет, күнөөкөр болбой эле койгула. Силерден сураныч да. Эртең Алланын астында баарыбыз жооп беребиз. Сен тигиндей болуптур, анан мындай болуптур деп жазган күндө деле сен деле жооп бересиң, мен деле жооп берем дегендейчи. Ошон үчүн өзүңөрдүн оокатыңарга эле тың болгула болду. Негизинен мына ушул жерде бизде 40 баш бар. Эгер алам дегендер болуп, аябай кызыгып эле ушуларды өндүрөм десеңер, 250 000 сом.